Кызамык оорусу аба аркылуу тараган вирус болуп саналат. Ал адамдарга учурашуу же болбосо сүйлөшүү аркылуу да жугуп калышы ыктымал. Кызамыктын учурда күчөп жатышынын негизги себеби тургундар убагында эмдөөдөн өтпөй, оорунун жайылышына себепкер болушууда дейт дарыгерлер. Азыркы күндөгү кызамык оорусунун күч алгандыгынын себеби эң биринчи бул эмдөөдөн баш тарткандар болуп атат да. Бул эми эмдөөдөн баш тарткандардын көбүнчөсү эмне себептен болуп атат? Баягы түшүнүк жок болуп атат эл арасында көбүнчөсүндө. Бири-бирин доорап эле адамдар албай иштешип атышат. Ошонун негизинде бизде азыр ушул кызамык оорусу аябаганда күч алууда да. Негизи өзү кызамык аба аркылуу жуга турган оору, анткени бул вирус деп коебуз. Вирус өзү абада учуп жүрөт. Ошондуктан аба аркылуу жуга турган оору болуп атат. Бунун бирден бир эле жана коргонуучу жолу бул ошол эле эмдөө. Эмдөө менен гана бул ооруну биз жоя алабыз да, башка жолу жок. Кызамык оорусу өзгөчө жаңы төрөлгөн балдарга кооптуу. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, айрым ата-энелер диний көз карашынан улам балдарын эмдөөдөн өткөрбөй, аягы өлүм менен аяктаган учурлар да бар. Андыктан Кыргызстан дин башкармалыгы коомчулуктун коопсуздугун камсыздоо максатында жарандарды эмдөөдөн баш тартпоого чакырып жатышат. Эмдөө вакцинанын курамы туурасында ошо сөз болгондо биздин дарыгерлер так даана маалымат берүүсү керек. Себеби балким ошо жарандардын арасында курамы туурасында сөз болуп калышы мүмкүн. Ошо бир эле ошо курамы эмес, маселе анда эмес да. Мисалы спирт деп атабыз. Эгерде спирт жалпы эле тыюу салынбайт. Спирт эгер этиловый спирт болсо, көбүнчөсү ошондой да, химикаттан же болсо нефтиден алынган спирт. Мунун эч маселеси жок. Бул жаатта маселе жок. Баягы биздин жарандар баш тартпастан алуусу керек да. Бул элдин коопсуздугу, башка баягы жаш балдардын коопсуздугу, ден соолугу. Кыргызстанда кызамык боюнча кырдаал курчпойдон калууда. Жыл башынан бери өлкөдө жалпы 4855 учур катталса, ал эми Бишкек шаарынын өзүндө эле 1438 жаран кызамык оорусу менен катталган. Кала тургундарынын көпчүлүгү да эмдөө алышкан эмес. Жок, алган эмеспиз. Алган. Өзүм кызым бар, алды. 6 айлык. Ооба, биз алабыз. Биз деген ооба неберелерим, балдар чоңоюп калганда неберелерге алдык. Качан алганын деле билбейм. Болсо алганмын, же алган эместирби, билбесем аны. Мен пенсионермин, алган эмесмин. Алган болуш керек, я точно не знаю, билбейт экенмин точностун. Прививка жок, алган эмес. Өткөн жуманын статистикасына ылайык, илдетти жуктургандар дагы деле Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында арбын болууда. Бишкекте 1436, Ош шаарында 331, Ош облусунда 831, Чүйдө 1042, Жалал Абадда 922 адам кызамыкка чалдыккан. Эске салсак, кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Байман Ахматов, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.